11 жаштагы ойлоп табуучу Артур Абдыкахаров ар кандай буюмдарды жасап, бир катар конкурстарга катышып келет. Бул жолу ал Кыргызстандын тоол аймактарында жүрүүчү унааны кураштырды. Эгер мен жасаган унааны өндүрүшкө киргизсе, элибизге көп пайдасын тийгизмек дейт ал. Бул адамдарга канча нерселерди жардам берет. Мисалы военныйларга, МЧСтерге, полетный спасательдерге, мисалы туристтерге, сизге окшошторго. Анан кийин бул мисалы телерадиолорго керек болуп калышы мүмкүн. Поддержка связи, баягы башка жерлерге связь койгондорго керек болот. Бул танктын принциптеринде жүрөт. Бул ордунда айланат, жүрөт аркага, астыга. Артур өзү жасаган унаанын атайын комиссиянын кароосунан өткөрдү. Артур сенби? Жегин сенби? Да, айтты. Мы его там назвали вездеходом, потому что он может ездить по склонам, по холмам, по воде, по болотам. Бүгүн Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу Мээрим билим берүү борбору тарабынан жаш ойлоп табуучулардын олимпиадасы өттү. Вот это моторчики, которые с помощью них вот эти гусеницы крутятся. Бул бульдозерди даяр конструктордон курап чыктым. Тетиктерди чогултууга 2 күндөй убакыт кетти. Бул унаанын бээси. Атайын программалаштырдым. Муну атайын пульт менен башкарса болот. Мен жасаган унаа кышкысын карларда, сууда жана тоо ташта жүрүүгө ыңгайлаштырылган. Это кнопка специальная. Олимпиадага 200-гө жакын мектеп окуучулары катышты. Жеңүүчүлөрдү аныктоо үчүн бул тармактагы адистер калыстык кылды. Аталган иш-чаранын жеңүүчүлөрү республикалык баскычта Ош шаарынын намысын коргойт. Мурдагы жылда дагы былтыр дагы биз ушул боюнча республикада 1-чи орунду алып, ошол Бишкектеги балдардын академиясы деп коет, ошонун өтмө кубогу бар да. Ушуну биз 2 жыл катары менен утуп алдык да. Быйыл да Кудай буйруса утуп алсак, анда ушул кубок Төбөлүккө Ош шаарында калат. Бул кубоктун мүмкүнчүлүгүн эл аралык башка уюмдарга биз эч кандай жолдомосуз катышкан акыбыз бар деп атабыз. Аталган жаш ойлоп табуучулардын олимпиадасы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында уюштурулду. Сынак 6 жаштан 14 жашка чейин жана андан жогорку курактагылар болуп 2 баскычта өткөрүлдү. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.